Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Мен өз улутумду айтып мактанууга акым бар. Жана кенен мактана да алам. Менин улутум кыргыз. Кыргыз бул эзелден улуу эл. Тарыхы терең, каада салты, үрп адаты, нарк насили кенен. Ак мөңгү баскан ала тоонун койнун уялап мекендеген, кылыч көтөрүп, найза сунуп чабуулга келген душмандарын жеңе билген, конокмун деп келгендерге кулаш жайып сый урматын көргөзгөн улуу элбиз. Кыргыз элим ар качан акты сүйгөн. Күйөө келсе ак калпагын кийгизип, жаңы келген келинине ак жоолук салышкан. Карыялар ак калпагын башынан чечпей, ак сакалын жайкалтып, дасторкондун этегинде олтурган жаш муундарга ак колун жайып ак батасын беришкен, устукан берип сүйүнтүшкөн. Энелерибиз башына ак элечек кийип, жаңы төрөлгөн наристени төрөлөр замат акка оролсун деп башынан чечпей жүрүшкөн. Жеңелерибиз, эжелерибиз, кыздарыбыз ак көйнөгүн кийишсе, уулдарыбыз да ак көйнөкчөн ат жалында ойноп, тирүүлөй бөрүнү шыйрактан кармап көк бөрү чабышкан арыстан жүрөк баатыр элбиз. Конок бейил элбиз, ак бейил элбиз, боору кер элбиз. Үстөмдүк кылып турса да душманына жан ачыган мээримге бай элбиз. Ар качан акты сүйгөн элбиз. Ак сүттү, кымызды, ак нанды саптырбай бекер берип келген элбиз. Эч кимге зыяны тийбеген, бирок зыян тийгизгенди жеңип келген элбиз. Биз жалпы адамзатын улутка бөлгөн эл эмеспиз. Жалпы адамзаттын башын жүрөгүн бириктирүүгө күч жумшап мээнет кылган элбиз. А сен тажик жараны, мусулман коомун бөлүнүп жарылууга, кан төгүүгө, ойрон кыйран болууга, кыргынга чакырып жатасың. Аллахтан корк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: ким урууга бөлүнсө, улут улутка бөлүнсө, ал бизден эмес деп. Мусулман болсоң, ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах сөзүнө бекем болсоң, жалпы тажик кыргыз мусулман коомчулугунан кечирим сура. Кыргыз элинин намысына тийген сөздөрдү кайтарып алгын. Себеби кыргыз эли кандай эл экенин айтып бердим. Биз эч качан согуштан корккон эл болгон эмеспиз, жана коркпойбуз дагы. Биз бир Аллахтан гана корккон элбиз. Аллахты тааны, жана андан корк. Сен да мусулмансың, мен да мусулманмын. Эгер чындыгы мусулман болсоң, ойлогон оюбуз, алдыга койгон максатыбыз бир элбиз. Ислам дининин душмандарына кул болбо, алардын чырагына май тамызба, жана жаман бузуку сөздөр менен кыргыз эл журтундун намысына тийбе. Мен жалпы кыргыз тажик коомчулугун биримдикке, ынтымакка чакырган адаммын жана жаранмын. Жана жалпы мусулмандарды биримдикке чакырамын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи